Жайгашкан аларча көрүстөнүндө Нечен деген кыргыз мамлекетинин ар тараптан гүлдөгөн үгүшүнө салымын кошкон не бир эр азамат, эл кадырына ээ болгон аталарыбыздын, ага эжелерибиздин сөөгү жашырылган. Ошондой адамдардын катарына бүгүнкү берүүбүздүн негизги каарманы Нагима апаны, анын өмүрлүк жары Төрөкул атаны айтсак болот. Атабыздын кайсы жерде коюлганын билбегендиктен энебиздин бейитине кош эстелик орноттук деп балдары Төрөкул атанын сөөгү бул көрүстөндө болбогондугуна карабай, өздөрүнүн ата-энесинин алдындагы ыйык парызды аткарышып, Нагима апанын эстелиги менен бирдикте коюшкан эле. Төрөкул ата да, Нагима апа да жаштайынан кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн күрөшөлү деген максатты коюшат. Замандын ыгына жараша кубулуп турма саясат менен бийликтин күчү алардын зор максатын иш жүзүнө ашыра койбоду. Жашында максатынын чекеси ой электе жайрап калса, экинчиси өмүрүнүн акырына чейин эл душманынын аялы деген сөздүн азабын тартып, коомчулуктан корунуп, 4 чүлпөсүн корголоп жүрүп өттү. Бирок Нагима апа бул турмушундагы оорчулукка моюн сунбады. Ал күйөөсү экөөнүн алдыга койгон максаттарын 4 чүлпөс аркылуу иш жүзүнө ашырууга жол ачты. Себеби ал өмүрүнүн ар бир мүнөт секундун балдарын мыкты адамдардан болуп өсүп чыгуусуна арнады. Нагима апанын бул эмгегин 4 чүлпөсү экеселентип актап, күйөөсү экөөнүн өмүр бою эл үчүн кызмат кылабыз деген максаттарынын аягына чыгышты. Нагима апа күлгүндөй курагынан тартып, чиедей 4 чүлпөсү менен Нечен деген азаптуу күндөрдү баштан өткөргөнүнө карабай, балдарына туура тарбия, терең билим бере алды. Ушунусу менен Нагима апа дүйнөдөгү Нечен деген алп, улуу даанышмандарды тарбиялап өстүргөн үлгүлүү энелердин санын бирге көбөйттү. Бул берүү азыркы замандын оорчулугунан улам балдарына туура тарбия таалим бере албай, туура тарбия бергенге жол таппай кыйналып, азап чегип жүргөн Нечен деген энелерге үлгү болоор деген ниеттебиз. Себеби бул заман Нагима апанын заманына караганда барчылыктын, токчулуктун заманы эмеспи. Биз Нагима апаны терең ачып берүү үчүн балдарына, бир тууганынын балдарына кайрылып маектешкен элек. Улуу даанышман адам болбосун,
аларды улуулукка, даанышмандыкка жеткирүүдө алардын энелеринин ролу зор болот эмеспи? Ошол сыяктуу эле Нагыйма апанын сиздин ушундай улуулукка жетишиңизде мындай сиңирген эмгеги, аткарган ролу чоң болсо керек деп ойлойм да. Ошон үчүн Нагыйма апа жөнүндө эмнелерди бизге эскерип бере аласыз? Эми апам жөнүндө айта берсем түгөнбөй турган бир өзүнчө бир тарих болуп калды. Анан кийин мына жыл өткөн сайын адам баласы ушул ойлонот окшойт. Баягы болуп өткөн окуяларды кайра да эскерип, анан ошолорго дагы бир баа берип, ошолорду кандайдыр бир дагы бир териштирип байкап көрөт окшойт. Мына ушундай жагдайды ала турган болсок, албетте бардыгы эле энелер сыяктуу. Эне деген өзү ыйык деп айтышат. Эне жер менен асман менен теңештирет. Жан жаныбардын бардыгы ушул энеден таркалат. Анын бардыгы белгилүү. Бул өзү түбөлүктүн заңы, түбөлүктүн жасалган шарты. Эми менин баарын айтып отурбайм, өз энем дагы башка энелер сыяктуу. Албетте бүт күчүн, бүт ушул эркин, билимин, тилегин дегендей баардыгын ошол биздин мынау өзүнүн балдарын тарбиялоого жумшаганы анык, чын. Ал өзү боло турган нерсе, ошондой болуш керек. Бирок ар бир эненин, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн тагдыры, өзүнө жараша бир өмүр жолу, турмуш жолу болот эмеспи? Мына ушул жагынан алып караганда, албетте биздин энебиз кыйын жолду басып өттү. 918 номерлүү буйрук менен камоого уруксат берилген. 1938 жылы 4-ноябрда түнкү саат 11-ден 5 минута өткөндө сот болуп, 25 минутанын ичинде Төрөкулдун тагдыры чечилип, атууга өкүм чыгарылган. Адамдын келечеги ушинтип адилетсиз чечилген.
Sağınıp büt uykumdu alıp gittin. Sağınıp sarı jorgosu tokup berip ay nöşürüp çaşırım ağıp gitti. Sağınıp jaşı todu aksa çürek. Süysün sarın ayday saktap çürek. Emeden erте kalgan jaş ulaqday ay elinde bermen terip qaqşap Hazıran oylap olasızlar, baylık jönünden oylap olasızlar, bilim jönünden oylansaňar, şu jakşylap bir okusaňar, institut bitseňer, bir jakşı spesialist bolsaňar, muny oşonda sizler özüňeriň turmuşuňarda alyndagy şu maksatyňarga jetesiňer. Dep oşol nastaýyp etken apabız. Men oýlaýmyn abdan şu çoň akylmandyk. Бұл жағынан бізге пример болған ал сөзсіз зор нәрсе. Шын эле ошондой элге берилген, элдин кызыкчылыгын ойлогон адам болчу. Бирок ушул атабыз жөнүнөн абдан ушул көп ойлонуп жүргөн окшойт апабыз. Şu akırkı katların bardığın şu жазылып kalgan katların şu saktaçılar şu akırkı katı şu 37. yılı dekabrde kelse gerekli. Keyin apam şu neçen jolu amna hükümetke de kayrılgan, NKV'de de kayrılgan. Şunday atabız menen bayağı kamalganan keyin переписка maselesi boyunca netse bizge apama şunday atvetler gelgen, jogaplar sizdin küýöňüz Törekul Aytmatov 10 yılga kesilgen без права переписки degen jogaplar gelgen. 10 yılga. 10 yıl öttü. Hiç kanday kabar bolgon jok. Keyin dagı 10 yıl öttü, hiç kanday kabar jok. Oşol 57. yılı apam oşonda bir bayağı Stalin'in bayağı diktaturası уже jok bolup bayağı or günler ötüp ketkenden keyin şu apamdın Çыңгыстын da bir жазgan bir ötünüç katlarına şunday bir cevap gelgen, şunday sizlerden atanar apabızga жазgan bir ofitsialny katında sizdin küýöňüz Törekul Aytmatov 38. yılı 5. dekabr günü kaza болгон жери белгисиz, oşo kaza болгон причинасы da belgisiz dep şunday bir kat kelgen.
апамдын тарбиясын, эл журттун, туугандардын мындай айтканда жакшылыгын, ошолордун тарбиясын көрдүк да. Анан апам өзү аябай мындай жумшак киши эле. Бир киши катуу сөзү чыгарып, бир менен урушканын өмүрүмдө көргөн эмесмин. Анан баягы 4 балабыз. Эң улусу чыңыза келди, ал 9-10 ошо эсимде. Анан Роза экөөбүз аябай эптеп басып жүргөн балдарыбыз. Анан апам ошо бизди кандай сөз менен, кандай таасир менен ошол күнгө чейин түшүнбөйм, бир урушуп же бир каргап жаман сөз айтканын уккан эмеспиз апамдан. Ошол баягы каргашалуу 37-40 жылдары апам 4 бала менен Москвадан бизди жетелеп атамдын айылына, Шекер айылына алып келгени ошол өзүнчө бир ойлойм, чоң эрдик деп. Анан апамдын өзүнүн турмушун баскан турганын азыр эстесем эме деп эсептейм да өзүм. Апам баатыр киши экен. Ошо балдарды эл журтуна жеткизип, туугандарына эме туугандары менен тааныштырып, ошол туугандар, эл журт жана атамдын бир тууган эжелери, инилери, агалары болуп бизди ошол каргашалуу жылдары эми ачыгын айтканда калкалап калышы да. Бизди ошолордун таасири менен, ошолордун акылы менен, негизин айтканда азыр мен ошону эме кылам да, эстеп. Ошол эрегиге жеткенче ошол туугандардын, эл журттун, өзгөчө апамдын таасиринде жүрдүк, тарбиясында. Апам өзү ушундай токтоо, акылман киши болгон. Анан бир эмеден негизи эме да, апам ушунчалык чыдамкай киши да, ошонусу эле эсимде калды. Эң эле мындай негизги эмес чыдамкайлык, акылдуулук. Бир мындай мен кыйналып атам, же болбосо оокаттан абдан кыйын болуп атат, согуш абагында, согуштан кийин каардуу жылдарда бир ошону эч кимге сыр билгизбей, жамандык айтпай бирөөгө, ошентип ошол эле эсимде да негизи. Ошо согуш жылдары, согуштан кийинки жылдары ошол эсимде. Өзү биз болсо балдар баягы улгайып чоңойгондон кийин деле биз жакшылыгын эле көрүп жүрдүк. Акыл айтса ошону угуп, кандайдыр бизге көп деле эслечү эмес, бирок ошол апамдын кандайдыр бир өзгөчөлүгү бар эле. Биз ошол апамдын сөзүнөн чыкчу эмеспиз. Ошону мен деле бир туугандар эле, алар деле мен эле угуп, апам этсем кантер экен, апам эмне деп айтар экен, тигинтсем мындай жерге барсам эмне болор экен деп ошентип ошол эсимде да негизи. Өзүбүз деле үй бүлө кургандан кийин, бала чагалуу болгондон кийин дайыма ушул апам кантер эле, мынтер эле деп ошону эле ойлойм да.
Elçor. Çivi kalıp uyum çok. Ulan ne de görüşümdü. Oy Kuday ay. Kımdı kongur kuray. Baydalı uyda olsa kayısılı uğrayacakınday deli. Siz kaldı degen hoşulda. Oy Elçor, kaydasınız. Aylanay, geçindi başkanı gördük. Baylamak dövün, celinin karmak görgüz. Dokudayay. Kızlarım sizde sultanday takıldan. Anam kan sütüldür. Oy Elçurt, oy. Teyakpen karalaçı. Sizlerdi talağa taşlamayız aylanayınlar. Bağrınardı bağı olağız. Көкөйгө баш кошконго ал менен бир өмүр сүргөн мезгилдерим жашоомдун эң бактылуу жылдарым болгон эле. Күйөөм эл душманы атканга чейинки турмушумда көп оорчулукту билген эмес элем. Атам Хамза чоң соодагер болгон. Ал 13 жашында Казандын жанындагы Мачкара деген кыштактан соодагерлер менен ээрчешип Кыргызстанга келип Караколдо калып калат. Бул жерде бир соодагерге жалданып иштеп, өзү кичинекей дүкөнчө ачканга жетишет. Ошол кезде Алматы калаасында Исқакбай деген ажы болгон. Анын атама тууганчылыкта жайлары бар экен. Ал колунда бардар гана кишиге кыздарын берчү экен. Атам анын менин энем Азиза Бану деген кызына үйлөнөт. Ошентип биздин чоң үй бүлө пайда болуп, 8 балалуу болушат. Апама менин мүнөзүм, өң түсүм жагынан окшошуп кетер элем. Атам колунда бардар киши болгондуктан Асмадан башкабыздын баарына адегенде мусулман, андан соң орус мектебинен билим алдырууга жетишет. Бир туугандарымдын арасынан Сабыр өзүнүн жолун жолдоп, Германиянын Лейпциг шаарынан жогорку коммерциялык окуу жайын бүтүргөн. Андан соң Франциянын борбору Парижге барып, өз кесиби боюнча бир нече айлык курста окуган. Асабыр болсо татар, кыргыз, орус, немец тилдеринде сүйлөй билген. Караколдун борборунда 2 кабат үйүбүз болор эле. Анын 2-чи кабатындагы бир нече бөлмөнү Зайнап, Гүлша, Асма, мен ээлеп турчубуз. Ашариф менен Мухаммад, Сабыр Абдулла калган бөлмөлөрүндө турушчу. Биздин үйдө айрыкча кыздарга сыйма эле жасалган. Ыр жаттап, ар кандай китептерди окучубуз. Абдулла Тукайдын чыгармаларынын негизинде спектакльдерди койчубуз. Ошентип атам менен апам бизди мыкты, билимдүү адамдардан кылып тарбиялоого көп көңүл бурушкан. Мындан сырткары биздин үйдө Ноорус айттарда мал союлуп, кедейлерге чийки эттен таркатып берүү, ошол эле короонун ичин узун столго түрдүү даамдар толтурулган дасторкон даярдалып, чай берүү салтка айланган. Мындан сырткары атам 1916 жылкы улуттук боштондук кыймылда бир топ кыргыздарды жашырып сактап калып соолуна калган.
Бул кадрдагы көрсөтүлүп жаткан дүкөндөр 1901-жылы Камза Абдулвалиев тарабынан курулган. Андан бери бир кылымга тепе убакыт өтүптүр. Ошол убакыттан бери Камза атанын күчү менен курулган бул дүкөндөр Каракол элине кызмат кылып келүүдө. Биз Камза Абдулвалиевдин небереси Ренат Абдулвалиевке чоң атасы жана анын ишмерлиги тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп кайрылган элек. Караколда өзүнүн дүкөндөр ача башлайт. Азырга чейин мана Рахия ханым жүрүп, Раузалар барып, биз хайран калып турабыз. Караколда сакланган бир чоң үй калган. Ошонун каршысында дүкөнлөрү бар. Чоң атамыз биздин башка Сулейман бай, Ильин бай деген кишилер билен ошол тегерегин салып койгон. Былай карасаң четтен өзүнүн колонналары арчадан кылынган экен. Азырга чейин сакланып калган. Ошолар тиги вакытта жол, темир жол жок, самолет жок дегендей. Аталарыбыз жиналышып, көпеслер барысы. Акча деген жок тиги вакытта. Былай меновый система болгон экен. Мен сага тери бердим, сен мага кант бердиң. Ошону билен аталарыбыз Ташкентке барып, Верныйга барып, Москвага барып, Санкт-Петербургга барып. Эң бир кызыгы биз хайран калдык. Азыр бир көпес маңгар сурады. Ай Камза дейт. Менин кызым жанында күйөөгө чыгат. Ошону каратып, бир жакшы ушуну бир подарка кылып берсең. Кайсы вакытта? Эми колубуздан келгенче январдан февралда той беребиз деп. Болуптур дедим. Ошоңор көпес айткан сөзгө бир сөзүндө өздөр турайды. Эч качан алдаган болгон жок. Өзүнүн бир малайларын, извозчикларын арбага отургузуп жиберет Варшавага. Ойламаган жерде тигилер унутуп калган. Бир вакытта келет, тигичи топтур чана билен, арба билен жүрө келет өз вакыты билен. Өзүн бриллианттан, эмнеден жасаган биз азыр билмейбиз энди. Аткарган сөзүн өзү вакыты билен кетирди. Теге көпес Ильин мекемесин биз билмейбиз. Бакасына каратып, үстүнө 200% кошкан, расходлаган. Ошонга бек өзүнүн сөзүн турганда, өз сөзү билен унутмай турган. Биз өзүнүн тери фабрикын жасаган, кишесин завод жасаган, ичеклерин жинап туруп, Россияга жиберет экен. Ичек карынларын жиберип, колбасын заводларга жиберет. Андан мануфактура кетирет. Ошол мануфактура кетирген үчүн дүкөн ачкан. Азырда отурат, рентген кабинет болуп калган. 7 дүкөнү болгон Караганда. Булай лаки, алифе деген болгон, строительный материалдары болгон, мануфактура болгон, галантереялары баары Варшавадан келген. Азыркы заманда мен барганда Караколга Варшаванын бир немеси да жок. Ренат ага, чоң атаңыз Камза Абдулвалиев жөнүндө изилдеп жүрүп, бир топ материалдар тапкансыз да. Ошондуктан мен баягы сиздин тапкан баягы тарых материалдарыңыз боюнча дагы айтып өтсөңүз, мисалы үчүн Канопканын китеби боюнча. Ошо мана Канопка Туркестанский край 12-жылдарда Канопка келип, бул жер жазып чыкты. Эң күчлүү болгонун мана биздин Камза бай болгон экен. Көпес второй гильдия болгон. Ошонун жинаган малы тиги вакытта, тиги акчага караганда 7200 сомдук малы болгон экен. Үйлөр, недвижимое имущество дегенде барысы болгон. Канопка жазып чыгат. Ошонга каратып көп китаптар чыккан, мана Сибирский торгово-промышленный календарь деген чыгат. Ол тиги кылымда чыккан, экен 3-жылдарда, 15-10 жылдарда чыгат Томскиде. Жыл сайын чыккан календарьлар. Шуңар бар атабыздын, чоң атабыздын жасаган мехнаттары шолко жазылып калды. Төкөйкөбүз 1927-жылы өкмөт менен партиянын өнөтүүсү боюнча Жалал Абадка келдик. Төкөй ал жерде Жалал Абад кантондук комитетинин секретары, мен болсо комсомолдун Жалал Абад райондук комитетинин катчылыгынын милдетин аткарып турдум. Кийинчерээк Жалал Абад кантондук аткаруу комитетинин катчылыгынын милдетин аткарып баштадым. Ой, бул жерде мага аялдар менен иштөө абдан оор болду. Аялдардын дээрлик баары сабатсыз болгондуктан аларга жаңы заманды түшүндүрүү азапка турду. Мындан сырткары Төкөйдүн жүргүзүп жаткан жер суу реформасы боюнча түзүлгөн комиссияга мен да кирип 1927 жылы 10 ноябрда Кыргыз АССР борбордук комитетинин Жалал Абад шаардык жер суу реформасы боюнча
экинчи сессиясынын делегаты болуп катышкан элем. Балдарыбыз жаштыгына карабай, Төкөй да, мен да түштүк элине жаңы заманды түшүндүрүүдө күн түн жаныбызды аябай иштегенбиз. Биз билгенден Роза эже ата энеңиз тууралуу көптөгөн эскерме китептерди, китепчелерди ошондой эле газета, журналдарга көптөгөн эскерүүлөрдү жазып жүрөсүз. Көпчүлүк окурмандар бул материалдар тууралуу тааныш. Ошол эскерүүлөрдүн ичинен Нагыйма апага байланышкан өзүңүзгө эң жаккан эпизоддорун айтып өтсөңүз. Мен эми чынында эле атам менен апам жөнүндө эскерүү жазып жүрөм. Сиз айткандай өтө көп эмес, анча-мынча. Өзүм ойлойм, келечекте көбүрөөк болот го деп, анткени пландаштырып жүрөм. Ошо бир билгендеримдин баарын эскерип жазып койсом деп. Анан албетте мындай бөлүп деле айтуу кыйын мага атам менен апам жөнүндөгү эскерүүлөрдү. Анткени бири жөнүндө айтсаң, экинчиси ошого байланыштуу, атам жөнүндө айтсаң, апам менен байланыштуу. Бирок баягы атамды көрбөй калып, мен өмүр бою ошо апам менен жашадым. Ошон үчүн апамдын өмүрүндө болгон кандайдыр бир көрүнүштөрдү мен так билем, өзүмдүн эскерүүм. Атам жөнүндө болсо бул уккандарым. Апамдан уктум, эжелеримден уктум. Мына ошолордун баарын баягы эске түшүрүп, эптеп кагазга түшүрүп атам. Эми апам жөнүндө эскерүүлөрдөн мен өзүмдүн мындай оюмда калганы ушу апам атамды аябай көп эскерчү эле. Мен өзүм ойлойм, бир күн өтчү эмес. Ушу атамды эскербеген күнү болчу эмес. Атам жөнүндө айтпаган күнү болчу эмес. Же бир нерсени тамак ичип атса, ушул тамакты Төрөкул жакшы көрчү эле. Же болбосо кандайдыр бир уулдарыба чоңоюп келатканда, мына туура атасына окшоп шашма бу дагы деп чыңгыз айтып калчу эле. Иши кылып кандайдыр бир нерсеге байланыштуу дайыма эскерүү болчу эле атам жөнүндө. Ушул өмүрүнүн аягына чейин ушу Төрөкул деп жүрүп өттү апам. Ошон үчүн болуш керек. Мына мен азыр эсиме түшүп атат, кичинекей кезимде атам түшүмө кирди. Бул эми 44-жылдан 45-жылга кеткен мезгил болуш керек, кыштын күнү болчу. Түшүмдө апам экөөбүз бир кроватьта жатчыбыз. Анан кийин атам ошо түшүмө киргенде мен ошо кыйкырып жибериптирмин. Апам ойготуп эмне болду деди. Анан мен айтып бердим, мен ушундай атамды көрдүм дедим. Эми атамды мен сүрөтүн эле көргөм, өзүм көргөн эмесмин. Бирок ошондо дагы түшүмө кириптир. Биз Жийде деген айылда жашачубуз. Ал өзү кичинекей эле айыл, бир көчөдөн турган айыл. Жайдын күнү чаң эле тизеден келет, ошо чаңды аралап, кечип, чуркап ойнойбуз да. Анан ошо жолдун Жийденин орто ченинде бир чоң арык өтчү эле, кесип өтөт да жолду. Анан ошол арыктын үстүндө мындай бир дөңсө неме көпүрө салынган да, мындай неме болду. Анан ал көпүрөнүн жанына эмне үчүндүр ошол жерге көп ойночубуз. Анткени өйдө жагында ошо суу ала турган жер ошол жер болчу. Сууга келип кыздар менен ошол жерде ойночубуз. Суусасак деле ошол жерге чуркап барып жата калып арыктан суу иччүбүз. Анан ошол мен түшүмдө да эми көчө жакты карасам, менин атам келатыптыр. Баягы согуштан келаткан кишилерге окшоп солдат формасын кийген, артына рюкзак асынган, бирок жылаңбаш, бай сүрөтүндөгүдөй чачы тармал, жакшынакай, жап-жаш сүрөтүндөгүдөй суп-сулуу киши экен. Мен тааныдым. Таанып эле атамды көздөй жүгүрдүм. Анда жүгүрүп баратканда баягы чаң көтөрүлүп эле атамдын жоголуп баштады да. Ата деп жоготуп алат экен деп коркуп жүгүрөм. Анан ошентип көпүрөнүн эң жогорку жерине келгенде
атам да ошол жерге келди дагы мени көтөрүп алып кучактап анан кийин өйдө ыргытып кайра тосуп алды. Ошол кезде кыйкырган окшойм, апам ойготуп жиберди. Анан апама айтып берсем, апам ой абдан жакшы түш көргөн турбайсыңбы, атаң сени сагынган окшойт, сен жөнүндө ойлогон окшойт дейт. Мен ичимен дайыма ойлочу элем, ошо мени көрбөй калды, кичинекей элем да 6 айлык кезим, ошо мени унутуп калды го атам деп ойлочумун. Эмне үчүндүр дайыма коркчумун да, ошо улуу балдарын эстейт, мени болсо унутуп калды го деп. Анан ошон үчүн болуш керек, апама суроо бердим. Кандай дейсиң? Чын эле атам мени ойлойбу, же унутуп калдыбы деп. Анан апам айтты, ой кантип унутуп калсын сени барынан көп эстейт, сен кичинекейсиң да деди. Анан мен эмне үчүндүр дайыма коркчу элем да, ошо атам мени унутуп калды го, баягы кичинекей болчумун да, улууларын эскерип эле мени унутат болуш керек деп коркконуман болуш керек. Апа чын эле атам мени эскереби же унутуп калдыбы деп сурасам, апам эскерет сени, кантип сени унутсун, сен эң кичинекейсиң, кенжесисиң, сени аябай жакшы көрөт атаң деди. Уктаандан көрө деди. Анан уктап калдым. Анан эртең менен эрте ойгонуп кетиптирмин, көзүмдү ачсам апам кемегенин астында отурган экен, от жагып ошол сыягы бизге тамак бышырып аткан эртең мененкиге. Үйдүн ичи караңгы. Анан ошо кемегедеги оттун жарыгы апамдын бетине түшүп аткан экен. Апамдын көзүнөн сала болуп жаш агып, бетине түшүп, бетинин этегине куюлуп аткан экен. Бирок ошого дагы ошо бир көзүнүн жашын арчып коюуга же бир этегин жыйнап коюуга да көңүлү келбей, ушунчалык кайгыга батып ыйлап отурган экен. Анан мен ойлодум, эми апа сага түшүмдү айтпай эле койсом болмок экен. Сен кейитип койдум, ыйлабачы деп айтайын деп анан кайра ойлодум, окшойт, ошо бир бугу чыгыш керек го, ыйлап алыш керек го, ошо кандайдыр бир ушундай бир шарт болду окшойт да. Ошо апама эч ким ошондо бир мындай эч сөз айтпай тургандай шартта отурду. Ошо бир ошону сездим окшойт, бала болсом дагы баягы өзүнүн кайгысы менен өзү болуп отурган окшойт. Ошол баягы эрте жаздагы турналар деген кинодо да бир эпизод бар. Баягы Султанмураттын апасы эртең менен туруп ыйлап отурат. Үйүндө балдары уктап атат, ал ыйлап отурат. Ошол кинону көргөндө ошол эсиме түштү, ошол эпизод. Сыягы апам ошо эртең менен турганда эстеп, анан кийин көбүнчө ошо неметип жүрсө керек, ыйласа керек. Анан аны бир эле мен эмес, Чыңгыз да байкаган окшойт. Ошон үчүн эрте жаздагы турналарда жазган да ошентип. Мен таң калганым, Жалал Абадта ушул биздин апабыздын атын коюп бир аллея ачышыптыр. Ошону укканда мен таң калдым. Биздин апабыздын ошо эмгеги дагы бааланат турбайбы деп. Анан ошол аллеяга бир барсам деп абдан эңседим. Эңсеп жүрүп, анан кийин ушундай бир жакшы иш болуп калды. Мен Жалал Абад курортуна бир күйүп бараткан путевкага ээ болуп калдым. Ошого анан Жалал Абадка барасың дегенде абдан сүйүнүп Жалал Абадка кеттим. Бардым анан Жалал Абадка. Эми Жалал Абадка мурун деле барып жүргөм. Бирок ар дайым барганда ушу самолеттон түшүп, траптан түшүп келатканда эле ойлочу элем да, жаш кезинде апам менен атам өзүнүн эң жакшы бактылуу мезгилин ушул жерден өткөрдү эле деп бир ыйык жерге баскандай, ушу траптан Жалал Абадтын жерине түшкөндө ушундай бир сезим пайда болчу эле. Бул жолу дагы ошондой болду. Бардым дагы, анан эртеси эле
kurorттон баягы курорт өзү бийик жерде эмеспи. Анан ошол жерден түштүм, ылдый шаарды көздөй. Анан баягы аллея кайда деп сурасам, айтышты, барып, анан аллеяга биринчи жолу өзүм жалгыз бардым. Мурда ичимен уйгу болуп бараткам, кандай болду экен, кандай акыбалда болду экен, бир каралбай калды экен деп, бирок аллеяга кирерим менен эле ушундай көңүлүм жайлана түштү. Өзүнөн өзү бир мындай абдан орусча айтканда уютный жерде экен. Тегерегиндеги үйлөр деле ушунчалык бирине бири жарашып, анан кийин бир кишинин маанайын ача турган, ушундай бир көтөрө турган жакшынакай бир обстановка болот экен ал жерде. Анан аллея неме экен? Мындай өтө узун эмес, бирок кенен, анан дал ортосунан бир газон тегилиптир, газон жасалыптыр. Ошо газондо гүлдөр гүлдөп турган экен. Гүлдөр туш-туш жагынан бир жакшынакай күмүштүн өңүндөй болгон тиги өңдөгү торчо менен курчалган экен. Анан гүлдөр өздөрү эми ар кандай гүлдөр болот да. Мисалы үчүн эле ушундай ачык, өңү ачык, буркурап жыты чыккан, ушундай буркураган бир ароматтуу гүлдөр болот. Андай гүлгө элдин баары көңүл бурат. Бу жердеги гүлдөр болсо, аллеядагы гүлдөр анча ачык эмес, мындай бир агыш, көгүш, ушундай бир кызгылт гүлдөр экен. Анчалык деле баягы буркурап ароматы неме эмес экен, күчтүү эмес экен. Мүмкүн ошол ар бир гүл өз-өзүнчө башка бир жерде жалгыз болуп гүлдөсө аны киши байкамак деле эмес. Бирок бул жерде аллеяда ошо гүлдөр баардыгы чогуу ушундай бир жакшынакай көрүнүш түзөт экен. Ушул бир жылуулук, бир кандайдыр мен өзүм аллеяны апама окшоштуруп жибердим да. Казактын даанышман ойчул акыны Абай Кунанбаевдин арыстан айга чаап мерт болгону менен артында жараткан баласы арыстанды кылбай койбос. Ак шумкар айга чырмалганы менен уясынан учкан балапаны шумкарлык кылбай койбос деген сөзү эске түшөт. Ушул акылман сөздөгүдөй Чыңгыз ага дүйнөнү дүңгүрөткөн жазуучу болуп, өзү менен кошо кыргыз элин дүйнөгө тааныпты. Илгиз ага болсо кыргыз улутунун илим билимин өстүрүүдө чоң салымын кошуп, элибиздин белгилүү окумуштуу академиктеринен болду. Люция эже энергетик. Азыр неберелерин багып, үйүндө чоң энелик милдетин аткарууда. Роз эже Арабаев атындагы университетте физика сабагынан студенттерге сабак берет. Ошондой эле шаардагы 68-чи мектеп менен тыгыз кызматташып, педагогикалык жогорку окуу жайы менен мектептин ортосундагы байланышты чыңдоого күч жумшоодо. Физика илимдеринин кандидаты. Балдарынын ушундай даражага жетиши Нагима апанын зор эмгеги жана эрдиги катары бааланышы лазым. Алыс жактан ажыратып атаңан, оор жоктур ошондогу кападан, эрбеңдетип 4 баласын жетелеп, эл журтуна аман эсен алып барган, болс экен дейм кыргызымда көбүрөөк, эрки күчтүү Нагимадай ападан. Түшүшсө деп атасынын изине, жараса деп эл журтунун ишине, кыйналганын, кысталганын билгизбей, кайгы муңун катты дала ичине,
таазим кылат кыргыз эли аруак апакебиз Нагимадай кишиге. Канчалаган не бир асыл адамдар чыккынчы деп эл журтунан куулду, бөгөт болуп оор жылдар турмушка кайгы муңдар көз жаш менен жуулду. Төрөп берген кыргызына апабыз Чыңгыз, Илгиз агалардай болду.